سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك. Uyqudan turganda айтылган дуалар. Хузайфа ибн Яман радияллаху анху айтты. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям uyqudan turganda мындай деп айтат эле. Bizdi öldürüp kayra tirilken Allah'a maqtoo şükürler bolsun. Jana kıyamatta kayradan tirilip ağa gana kaytabız. Elhamdülillahi'llezî ahyana ba'dama amatana ve ileyhin nuşur. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Uykudan oygungan adam mınday dep aytsın. Allah'a maqtoo şükürler bolsun. Al menin denemdi sak salamatta kıldı. Maga janımdı kayra kaytardı. Jana аны eskерүүгө maga мүмкүнчүлүк berdi. Elhamdülillahi'llezî afani fi jasadi ve radda alayya ruhi ve azina li bi zikrih. Duada kamtılgan paydalar. Adam balasına ömür bergende, ölüm bergende жалгыз Allah. Adamdın uykusu kichine ölüm siyaktуу. Al эми uykudan oygonуусу anın canı denesine kaytıp kayra tirilgeni siyaktуу. Allah Taala adamды uktаткан siyaktуу эле anın ajalı jetkende canın alat. Uykudan sak salamatta oygonуу Allah'tın pendesine kılgan rайымдуулугу. Kançalagan adamlar uktagан бойдон bul dünödөн ötüp ketişti. Uykudan oygonup жаңы күндү тосуу. Бул Аллахтын пендеге берген дагы бир мүмкүнчүлүгү. Канчалаган адамдар мындай мүмкүнчүлүктөн да кур калышты. Мусулман адам ойгонгондо биринчи эле "Элхамдулиллах" деп Аллахка мактоо шүгүрлөрдү айтып турат. Анткени Аллах Таала аны уктатып эс алдырды. Ага дагы бир күндүк өмүр берип, анын жанын кайтарды. Жана Аллахты эстөөгө мүмкүнчүлүк берди. Аткан таңды Аллахка шүгүр айтуу менен баштоо бардык жакшылыктардын башаты. Kim ar bir günün Allah'a şükür aytуу menen başlasa, anda Allah Taala anın işlerine iyigilik, rızkısına, jana oşol gününe bereke beret. Oşonda ele anın densoluğun çыңdap, anı sak salamatta kılat. Uykudan turuunun adepleri. Birinci, erteң menen erте turuu. Musulman adam tаңдын atışı menen turup, bagımdatты okuyt. Муну менен Аллахтын алдындагы парз милдетин аткарат. Ошондой эле эрте турган адам көптөгөн жакшылыктарга жетет. Мына ошол жакшылыктардын бири туурасында пайгамбарыбыз бир хадисинде "О Аллах, менин үммөтүмдүн таңына береке бер" деп биз үчүн Аллахтан береке сурап дуа кылган. Ислам алымдарынын бири Ибн Хаджар бул хадисти мындайча баяндаган. Рызкы багымдаттан кийин бөлүштүрүлөт. Ал эми адамдын кылган иш аракеттери күндүн акыркы бөлүгүндө асманга көтөрүлөт. Kimde kim uşul vakıtlarda ibadat kılsa, anda Allah anın rızkısına da, iş hareketlerine de bereke beret. Alemi başka bir hadiste Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mınday dep aytkan. Uktagan kezde ar bir adamdın jelkesine şeytan 3 tüyün tüyöt. Ar bir tüyündü urup, tünün uzun, biraz uktay tur deyt. Eger de al oygonup Allah'ты estese, birinci tüyün çeçilet. Daarat alsa, ikinci tüyün çeçilet. Namaz okusa, üçüncü tüyün çeçilet. Jana al özün sergek, jaydары сезет. А эгер мындай кылбаса, анда ал эч нерсени жактырбай, шалдырап турат. Экинчи, uykudan turganda айтылган дуаларды окуу. Жогоруда келген дуаларды uykudan turganda дайым айтуу керек. Эгерде адам ар бир күнүн Аллахты эстөө менен баштаса, анда Аллах Таала анын ошол күнүн берекелүү, ийгиликтүү кылат. Жана аны ар кандай жамандыктардан сактайт. Үчүнчү, уйкуну ачыш үчүн бетти сүрүү. Бул дагы уйкудан турганда аткарылган сүннөттөрдөн болуп саналат. Бул туурасында пайгамбарыбыздын аялы Маймуна энебиз мындай деп айткан. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям түн ортосунда ойгонуп, уйкусун ачыш үчүн отурган абалда бетин сүрчү эле. Төртүнчү, уйкудан турганда колду жуу. Бул туурасында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айтты. Араңардан ким уйкудан турса, анда даарат алган идишке колун салаардан алдын, колун 3 жолу чайкасын. Бешинчи, мисвак менен оозду жуу. Хузайфа ибн Яман радияллаху анху айтат.
Пайгамбарыбыз түндө уйкудан турганда оозун мисвак менен жуучу. 6. Мурунду чайкоо. Бул туурасында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айткан: Эгерде кимиңер уктап турсаңар, анда мурдун 3 жолу чайкасын. Чындыгында шайтан адамдын мурун көңдөйүндө түнөйт. 7. Түндө ойгонгон болсо, дуа кылуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Кайсы пенде болбосун, кечинде даарат алып жатып, түндө ойгонгон болсо, жана Аллахтан бул дүйнө же акырет жакшылыктарын сураса, анда ага сураганы берилет.